Урматтуу кесиптештер, урматтуу Алмазбек Ахунжанович, 7-8 ноябрь улуу ата бабаларыбызды эскерүү күнү катары Сталиндик репрессияда курман болгондору эскеребиз. Аларды өмүр бою эскерүү биздин парыз жана милдет. 1937-38 жылдары кыргыз эли үчүн каргашылуу окуя болгон. Ошол кездеги бейгүнөө жалган жаала менен эл душманы деп канча деген кыргыздан каймактары чыган интеллигенция өкүлдөрү атылган кетишкен. Алардын негизги максаты кыргыз мамлекетинин төптөлүшү, эгемендүүлүкү болгон. 138 адамдын өмүрү кырчындай кыйылып кеткендиги, алардын бир күндө атылып жок болгондугу азыр канча жыл өтсө дагы зийинде кейтет. Торокул Айтматов, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Абдикерим Сыдыков, Абдукадыр Орозбеков, Баялы Эсекеев, Ишаналы Арапбаев жана башка инсандарыбызды ар бирини саламы зор. Ошол кездеги окуу жайларды ачуу, кыргыз алфавитти, кыргыз тилинин грамматикасы, сабактуулуктуу жою дегеле кыргыз үчүн жан уруп, кыргызден жанып берген инсандарыбызды эстеп гана тим болбостон аларды ачууга берден бир себептер Бүара Кадыралиева апабыз. Бул сырды ачып, бирип ошол негизде мамлекеттик коомсуздук кызматынын капитаны Болот Абдрахманов болбосо, бул тарых ачылбай калмак. Кыргыздын улуу акын, жазуучу Алы Токонбаев: өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскертсин дегендей ошол тарыхый окуяны бизге жеткирген, из калтырган Бубура апа менен Болот Абдрахмановду эстеп, мамлекет тарабынан эскерип тууру. Урматтуу өкмөт, менин сунушум мамлекет тарабынан эки инсаныбызга мамлекеттик наамдарды ыйгарып, жай үй менен камсыздап, ай сайын стипендия менен камсыз кылууну сунуштайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.